Бүгүн 17 майда Камчыбек Ташиев Токтогул шаарынын Борбордук стадионуна барып, анын бүгүнкү абалы менен таанышып чыкты. Аталган стадион 1980-жылы пайдаланууга берилген бойдон ушул күнгө чейин капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Эми Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиевдин көзөмөлү астында мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасын ишке ашыруунун алкагында 100 миллион сом каражатка аталган стадион толугу менен жаңыланат. Кыргыз футбол биримдигинин талаптарына ылайык шарттар түзүлүп, ушул жылдын август айына курулуш иштери аякташы керектигин Камчыбек Ташиев эскертти. Чогулган жергиликтүү жетекчилерге сүйлөп жатып Камчыбек Ташиев быйыл Токтогул шаарынын ички жолдорун жакшыртуу үчүн 50 миллион сом каралганын жана Токтогул районундагы жалпы билим берүү мектептерин жаңылоо планы кабыл алынганын билдирди. Жетекчилерден болсо мыйзамды так сактап, каражаттарды туура жана максаттуу пайдалануу талап кылынары, мыйзамсыз иштерге баргандарга катуу чара көрүлөрү дагы бир ирет эскертилди. Мону айтыңызчы, канча эме кыласыз? Бул эми биз пландап атканыбыз ушул капиталдык ремонттун өткөзөт жанагы эл аралык стандартка туура келгендей кылып. Канча акча кетет экен? Биз буга Сметасы канча болду? Сметасын азыр биз мындай эл аралык мамилеге түзгөн эмес, биз капитальный ремонт. Капитальный ремонт, ладно, давайте. 42 миллион. 42 миллион? 42 миллион барбы акчаңа? Азынча жок. Акаяктан алып кыласыңар. Бирок азыр УКСтан 3 миллион акча бөлүнүп, проектсин жасап атышат да, менен жасап атат. Анан сүйлөшөбүз да. FIFA менен да макулдашып, ушулар сунушу менен чогуу бул жерде полени жактан учуу жасайсыңар, анан башка жактан акча дагы бөлүп берет. Мен бул жерге сиздерге ушу урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин тапшырмасы менен келип отурам. Ушул мамлекетибиздин баардык район шаарларындагы чоң стадиондорду калыбына келтирүү боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, президентибиздин указы бар. 2024-2034 жылдары 10 жылдын ичинде ушул футболду колдоо боюнча чоң программа кабыл алынып атат. Президенттин указы чыкты, азыр өкмөттүн токтомун даярдалып атат. Ошол негизинде бизде ушул стадиондор калыбына келтирилет. Ошол программа негизинде Токтогул шаарындагы стадиондордун калыбына келтирилиш керек. Ошондуктан бул жерде мына футболдук союздун башкы катчысы жана футболдук союзда өзүнүн фонду бар, колдоо фонду, финансылык фондун башчысы өкмөттөн ушул жерге келип отурушат. Ушул сиздердин стадионуңуздарды калыбына келтирүү боюнча. Муну биз азыр эми мына мен азыр көрүп кетем, анан кийин бул жерге архитекторлор келип иштеп, сметасын чыгарып, толук бойдон күзгө чейин биз калыбына келтиребиз. Ошол стадионду калыбына келтирип, булардын баарын жаңылап, моголордун баарын алып жаңылагандан кийин Кудай буйруп насип этсе, ушу күзгө келип ачып бергенге дагы сиздер менен кошо ачабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүңүздөр жакшы билесиздер, быйыл ушул жерлерге, элет жерлерине көңүл катуу бурулуп атат. Президентибиз тарабынан президентибиздин берген тапшырмасы негизинде Токтогул районунда дагы азыр атайын кечээ күнү өкмөттүн токтому чыкты, 50 миллион сом атайын бөлүнүп. Эми ошол акчаларды эффективдүү пайдаланыш керек. Мурдагыдай акча бөлүнүп, анан кийин бөлүнгөн акчалар таланып толонуп жеңип кете турган болсо, жоопкерчилик күчтүү болот. Биз бул боюнча чоң контроль коебуз. Муну негизинде мына райондун акими турат. Бул жерде укук коргоо органдары, милиция органдары, коопсуздук органдары, прокуратура органдары бар. Мына ушулардын баардыгы ушуну көзөмөл кылышына керек. Мамлекеттен бөлүнгөн, бюджеттен бөлүнгөн бир дагы сом акча натыйжасыз колдонулбаш керек. Шылтоо менен ар жак бер жака деп шылтоолоп, же болбосо жасалган жумуштардын сапаты жок боло турган болсо, жоопкерчилик катуу каралат. Эгерде быйыл Кудай буйруп жакшынакай ошо 50 миллионду шаардын, Токтогул шаарынын ички жолдорун оңдоо боюнча дегенбиз, Ушу шаардын ичиндеги жолдор талкаланып кетип, ушуну оңдоо болайлы. Так, деп ошону бөлдүк. Мына стадионго дагы жок дегенде бир мен нар жак бир жагын карап атам, бир 100 миллион тегерген акча кетет. Так, муну дагы бөлүп беребиз. Ушулардын баардыгын быйыл асабайт этип болгон болсок, эндиги жылы уже айылдарга акчаларды бөлө баштайбыз. Себеби мамлекетибизде Кудайга шүгүр бюджетибиз жакшы. Бюджетибиз жакшы. Мурдагыдай бюджеттерди танап тоноо же урдоо же болбосо жанагыдай коррупциялык элементтер деген кескин түрдө азайган, бирок кайсы бир деңгээлде дагы жерде бар.
аларды биз карап атабыз жана табылган чыккан жерлердин баардыгын мыйзам чегинде жоопко тартып атабыз. Токтогул районундагы 9 жолдун тоомунда турган Жакшынакай чоң район, бирок акыркы маалдарда билесиздер бир эле Токтогул району эмес, жер-жердеги элет райондордун баардыгы да каралбай кеткен. Кайсы жерге барбай? Мына кече мен Кара Сууга бардым, Кара Суунун стадиону мындан бетер. Эмсе Кара Сууда билесиздер 500 000 эл жашайт экен. Мындан бетер стадион. Кайсы жерге барбай? Даже облустун центриндеги Жалал Абад шаарындагы стадионду көрсөңөр мынча кыйдай турган болуп калган. Аны да кече күнү Василий бүттү. Кайсы районда айтпа, республиканын ошол жердеги стадиондор талкаланган, жолдору талкаланган, мектептер оңдолгон эмес, оңдолсо дагы жетиштүү түрдө эмес. То есть проблема мамлекет өтө көбөйүп кетти. Мына ушул проблемаларды чечүүнүн үстүндө азыр кызуу иштер жүргүзүлүп жатат. Акыркы 3 жылда бюджетибиз 260 миллиардтын тегерегинде бюджетибиз бардык кошулган бирдиктүү бюджетибиз бүгүнкү күндө 600 миллиардтан ашты. Быйылкы жылы экономикабыз мурдагыдан дагы бир нече эсе көп. Биринчи кварталда 8,8% экономикабыз былтыркыга салыштырмалуу дагы көтөрүлдү. То есть бюджетте акчабыз быйыл ушул 605 миллиард менен кабыл алганбыз. Биз ойлоп атабыз, даже керек болсо бир 700 миллиард менен биз бюджетти быйыл жабабыз. Так. Ошол акчалардын баардыгын элдин жыргалчыларына жумшашыбыз керек. Аны ким жумшайт? Аны ошол борбордо отурган 5-6 чиновник же 15 чиновник эмес, жер-жерлердеги сиздерге окшогон урматтуу активдер жумшаш керек. Мектептер, жолдор, садиктер, элге керектүү маданий ишканалар, мындай стадиондор, аны жакшы билесиздер. Ошондуктан мен сиздерди ишенемин, бул жерде ушул элим, журтум деген, элге журтка кызмат кылам деген жетекчилер отурасыздар. Эгерде кайсы бир деңгээлде коррупциялык элементтер аныкталса, көрүлсө, билинсе, сөзсүз бизге кабарлаңыздар. Мына билесиздер, республикабыз боюнча уюшкан кылмыштуулук топко каршы күрөш кандай акыбалда жүрдү. Бүгүнкү күндө мен ачык айта аламын, уюшкан кылмыштуулук топ деген нерсе биздин мамлекетибизде жок. Эгерде ошондой топтор чыгып кала турган болсо, жерлердеги укук коргоо органдары жооп берет. Бул милиция органдары, органы безопасности и органы прокуратуры. Мен ойлойм, Токтогулда ошондой адамдар баягы уюшулган топ болуп жүрүп, ар кимди коркуткан, ишкерлерди коркуткан, же өзүнчө бир черный парный болгон адамдар жок болуш керек. Милициялар, органы безопасности ар бир кадамды текшерип чыгышыңар керек. Уктуңарбы? Эгерде капыстан Токтогулда ушул нерсе чыгып кала турган болсо, сразу ушу начальник РОВД менен начальник районный отдел коопсуздук боюнча жана прокурор үчөө жооп бересиңер. Ошон үчүн тыкыр карагыла, айыл карагыла, жерлерди карагыла, мал урууларды карагыла, жана башкаларды карагыла. Элге тынчтыкты беришибиз керек. Элге тынчтык, стабилдүүлүктү беришибиз керек. Эл тынч өзүнүн эмгеги менен, пешине тери менен тапкан ташыганын бала чакасын багып, спокойно жашаш керек. Мына ушуну биз камсыз кылып беришибиз биздин милдет. Бул бирде Токтогул районунда эмес, бардык республиканын баардык жерлеринде ошондой. Бирок бул буга чейин мындай болгон эмес. Ушул Токтогулда эле биз бир нече адамдарды, бир нече ушу уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар адамдарды жоопко тарттык. Так, жоопко тартканбыз. Ошондуктан эми мамлекетте стабилдик болгондон кийин, тынчтык болгондон кийин өнүгүүнү өзүбүз колубузга алышыбыз керек. Иштешибиз керек, налог чогултушубуз керек, бюджет көтөрүшүбүз керек, элибизге тынчтыкты беришибиз керек. Мына ушул гана биздин эң негизги максатыбыз. Президентибиз да ушуну айтып атат. Жерлерге барып, жерлерге элдерге ушуну түшүндүрүп, айтып, ушул жумуштарды аткарып атат. Ошол негизинде мына мен кече Баткенде болдум, кече Кара Сууда болдум, Ошто болдум, Өзгөндө болдум, Жалал Абадта болдум. Так. Бүгүн дагы мына Жалал Абадта бир чоң мероприятие өткүзүп коюп, мына сиздерге келдим. Азыр бар, Бишкекке бар, анан дагы кечирээк Чүйдүн бир жеринде чогулуш өткүзөбүз. То есть тыным жок. Иш менен жүрөбүз. Ошону жергиликтүү
бийликтин органдын жетекчилери ушуну түшүнүшү керек да. Мына бул жерде районо барбы? Ким районо? Вот районону мен айрыкча белгилеп айтып кетемин. Сиз отурсаңыз туруңуз. Районону белгилеп айтып кетем, себеби бардык тарбиябыз, илимибиз, билимибиз мектептен башталып атат. Ушул Токтогул район территориясындагы бардык мектеп контролго алыныш керек. Оңдолгону дагы, жакшысы, жаманы, кеңириси, тары дагы бардыгы алыныш керек. Мектептерден башталып, мектептерден жанагы хулигандар чыга баштаган. Кичинекей балдарыбыздар. Ошол контролго алыңыздар. Эгерде ошол тараптан кайсы бир деңгээлде жумуш жакшы жүрбөй аткан болсо, мына милиция турат. Айтыла милицияга. Баланча мектепте 4 ушундай хулиган чыгып, балдарды ургулап, же тыйын топтоп, же башка болуп атат деп айткылагын. Уялбагыла. Макулбу? Анан өзүңөр жашырып коесуңар дагы, анан ошол мектептеги хулиган балдар эртең бандит болуп чыгып кетип атышат. Так, мектептин деңгээлинен биз ушул хулигандардын, жанагы ээн баштардын тартипке келтиришибиз керек. Мектептен чыгарбашыбыз керек алардычы. Мектепти бүтүп чыгып атканда бир дагы жанагыдай хулиган, ээн баш, ууру, кески, жалкоо дегендер чыкпаш керек. Демек, мектептен чоң иштин бардыгы мектептин ичинде болуш керек. Бардык чоң иштер. Анан ошол Токтогул району боюнча мектептерди оңдоо программасын дагы быйыл кабыл алабыз буюрса, Токтогул районундагы бардык мектептерди оңдоп чыгабыз. Бардыгын кайрадан куруп чыгабыз эгер болбой турган болсо. Аган күчүбүз жетет, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Макулбу, жетекчиңизге да жакшылап жеткизип айтып койсоңуз, пожалуйста. Рахмат, отура бериңиз. Мен негизги эле оюм ошол, биз бардыгыбыз чогулуп туруп мамлекетибизди көтөрүшүбүз керек. Мурдагыдай баягы көрсөтмө үчүн же болбосо жанагыдай эптеп-септеп жанагыдай күн өткөрүш үчүн, эптеп-септеп айлык алыш үчүн, эптеп-септеп бир жерден угдаш үчүн жашоо деген токтош керек. Болду, андай болбойду. Андай жетекчилерди выявлять этебиз, или жумуштан алабыз, или мыйзамчылыгына жок тартабыз. Райондук отделдин башчысы ким? Коопсуздук боюнча. Уктуңузбу? Вот сиз ушул районду толук контролдошуңуз керек. Райондо эгерде кайсы бир туура эмес иштер болуп атса, значит сиздин күнөөңүз болот. Уктуңузбу? Сиз жана райондун милициянын башчысы, роудунун башчысы, экөөңүз. Макулбу? Мыйзам бузулуктар болсо, прокурор менен отурат. Прокурор менен чогуу биргеликте ушул маселени чечиш керек. Анан мен начальник, сен начальник болуп, ар кимдер жанагы мурдагы психологиядан кайткыла. Эгер ошол мурдагы ой менен, мурдагы психология менен калып кетсеңер, анда жумуштан бошойсуңар. Ордуңарга жаш, жаңадан ойлонгон, мамлекет үчүн жанын сайып туруп иштей турган балдарды коебуз. Уктуңарбы? Ошондо жакшы иштесиңер деп, ишиңерге ийгилик каалайм. Рахмат баарыңызга. Жакшы калыңыздар, ишиңерге жакшы калыңыздар. Жакшы саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Ишиңерге ийгилик болсун, жакшы дегиле. Бул жерде жаман жерде жолукпайсыздар, жакшы жерде жолугушайлы, Так, менин футболду союз качан оңдоп качан бүтөбүз? Собрание өткөрөбүз. Собрание өткүзгүлө, аким жардам бергиле, райондук отдел, прокурор, ровуду, башка жетекчилер да бардыгына жардам бергиле. Жардам берип ушул жер сонун жер деген, бирок укму сонун жер деген. Мындай жер жок башка жерлердечи. Тегереги бүт бак, дарак, сонун. Сулуу жер деген. Анан бул жер сонун кылып жасап алсак, Токтогулда команда бар, ким сиз? Атым Бакыт. Бакыт, Сиз Бакыт. Сиз ошол Токтогул футбол клубунун жетекчисимин 2010-жылы түзгөнбүз. Ошондон бери 1-лига 15-жылга чейин ойнодук. Андан кийин каржылоо булагыбыз жок, токтоп калдык эле. Сиз президент болгондон кийин мына быйыл биздин федерацияга кайрадан ошо сиздин жардамыңыз менен 1-лигага кирип, учурда 1-лиганын түштүк зонасы боюнча 1-месте. Ой, молодцы, молодцы. Эми буюрса 2-жолу келип атканыңыз бул стадионго. 7 жыл мурун балаңыз академияда ойноп, бул жерде Токтогулда ойноп атканда тетиги жерде сиз зээндүү ата катары Бишкектен 1-тайм бүткүчө бут сап келип бергенсиз. Ошол эсибизде. Жакшы, жакшы. Кудай кааласа эми мындай кылабыз. Мына азыр силер быйыл ойноп атат экенсиңер, стадиондорду жаңылап берсек, ушул кийинки жылы высший лигага чыгып ойногонго аракет кыласыңар. Бир суранычыбыз бар да футбол клубтан. Эң алыскы районбуз. Мына эртең Баткенге кетебиз да.
Баткенге бусик табышыбыз эле тапсак ал бир 50 миңдин башына айтат экен. Ошол биздин клубка бир спринтер болсо Камчыбек Кыдыршаевич биздин көп эме чечилип калат эле. Футболдук союз. Аман. Записывайте. Бир спринтер алып берели токтоо болгон. Жакшы. Мынау эмелердин баардыгын алышыбыз керек да. Сиденлердин баарын алып, башка орундуктарды коюп, решеткалардан бир орнуна кичинекей решеткаларды алып, решеткаларды коюп, 2 метрлүү, сонун красиво.